Assalamu alaikum рахматуллахи ва баракату. Урматтуу кыргыз элим, мына ушу сиздер көрүп тургандай ушул бөбөгүздүн ал акыбалынан кабар алып кетели деп келгенбиз. Зыярат кылып Саткынбеков Нурел ушул бизге кече кайрылган экен, жардам сурап. Мына азыр ошол келдик үйүнө. Assalamu alaikum kırgız elim. Sizlerge bugün kayırılıp atkан sebebim şu balam parok 4-5 teşigi var. Andan tышкары bir тамырда şu жок болуп атат. Şu анастамыз коюлган болчу 2 жыл мурун. Азыр кайра şu көгөрүп, көкүрөгү чоңоюп, тырмак башынын баары көгөрүп атат. Беттеринин баары көгөрүп атат. Мынтип эле шай жок, ушинтип эле жатабыз эртеден кечке. Кечкеле караганыбыз ушул болуп атат. Жолдошум тапкан айдан айга жетпейт, квартирада жашайбыз. Азыр барып жатып томографияга түшүргүлө дейт. Ошол чын айтсам томографияга барып тарттырганга акыбалым келбей атат да. Ошо квартираны араң төлөп атам. Ай сайын ушинтип балам кичине эле ишке чыгып катуураак эметип калса эле ооруп калат. Анын дарысын эле 4-5 дары жазып берет. Бир дарысы эле 500 сомдон ашып кетет. Balamı saktap kalганга, şu balamды aman esen, elim Kırgız elime jaragan, alım karı hafizlerden bolso dep tileymin, sizlerden dua kütömün, sizlerden jardam surayman. Şu balamды күндө таң аткыча ыйлап чыгат, түндө таң аткыча тебинен чалчыгат, туктай албайсың, балам кыйналып атканын көрсөм. Gündüz geçken bir oturalım, balam öküz. Başka ballar men oynay albayt, özü kiçineki 3 yaşta bolgan men alat alam. Diğerini ayabay güçlü olup beripdir. Şu ardanat, başka ballar men oynay albay, kıynalsa üşünde ardanat. Kiçinekilerime koşulgusu gelbeydi özünçede. Oynayın deyip bırak oynay albayt, alı çok. Kiçineli жүргүлөп баса албайт да, басып так сүйлөй албайт. Эшикке чыкканда аябай кыйналат да, башка балдар көрүп, басып жүргөндө мындай карап, көзү башкача болуп кетет да. Өзүңүздүн врачтарга кайрылдыңыз беле? Өзүмдүн врачтарга кайрылдым, ошол эмеде томография тартыш керек, азыр кандай мунун диагнозу 4-5 диагноз болгондуктан байланыштуу. Томография тартып анан билебиз кандай эме коерубузду, кандай операция болорун, чоң операция болушу мүмкүн дейт, же болбосо анастомозун кайра чоңураак анастомоз коюшубуз мүмкүн дейт. Кичинекей кезде кичинекей анастомоз койгон болчу, кайра эле ошону алмаштырып чоңап анастомоз коюшубуз мүмкүн, жашоосун улантып эле дейт да, бала эме болбош үчүн. Gözgө көрүнгөндөн кийин ушунча эме кылыктары чыгып, ушунча эметип калгандан кийин аман болсо экен деп тилейт экенсиң да. Биздин өзүбүздүн Кыргызстанда операция кылса болот бекен муну, же чет жакта айтып атышабы? Биякта ушул жасайбыз эле деп атат, ушул томографиядан билинет экен да. Томографияга салыш керек экен. Билинет экен, ушул оорураак болуп калышы мүмкүн экен. Негизи эгер оорураак болотун болсо анда Россиядан профессор келет дейт, ошондон жасатып калышыбыз мүмкүн дейт. Ошол белгисиз болот да. Жүрөгү да аябай чоңоюп кеткен болсо, көкүрөк да аябай чыгып атат. Ачсаңыз көрсөтсөк болот. Көкүрөк аябай чыгып атат. Эгер көкүрөк ушундай жүрөк аябай чоңоюп кеткен болсо, балага операция кылганга болбойт экен да. Көкүрөгү мындай чыгып атат. Явно эле билинип турат да, мындай көкүрөк түшү мындай чоңоюп кеткен да. Анан тамырларын караңыздар, мындай көрүнүп турат да, мынча кыйналат аябай мынтип. Сүйлөй албаса да Аллахым шифа берсин. деп эле дем алып жатып калат. Колу буту уйут да, мынтип колумду карма дейт. Мынтип кармайм, мынтип кармасам жатып, мынтип колу бутун карматат. Башын сөзсүз карматат. Жакшы кан айланбаса башка кан жакшы жетпей калат экен, ушу баштан кармап берчи деп эле кол дем менен билдирет да. Кичинекей болгондон кийин аябай күчтүү болот да. Ошо чай эмеси жооп, акыбалы келбейт. Отуруп эметип койсун
эсте эс отурмун деп жатып чарчап адышка постоянно адышкада кичине эле эметсе эле адышка болуп жатып калып чарчап Жакшы болуп кетесиңер, Аллах шифа берсин. Аллах таалам ар бир орунуна түшүрсө дагы дабасы менен кошо түшүргөндө Аллах шифа берип жакшы болуп кеткиле. Урматтуу кыргыз эли, мына ушу кичинекей балапаныбызды көптү көрсө көл болот деп келгиле ушу биргеликте ушу эл катарына кошуп, ушу эл керегине жараган, ушу эл кызматына жараган, элге пайдалуу ушу жигиттердин катарына кошолу. Баары ушу сиздердин жардамыңыздар менен болот. Кайтыгер карабай келиңиздер, ушул баланы колдоп коелу. Сүйүктүү Азирети пайгамбарыбыз өз сөзүндө мындай деп баса белгилейт: "Ас-садакату бурханун." Садака момун адамдын чыныгы ыйман ээси экенинин далили. Бөлөк бир сөзүндө "Хассину амвалакум биз-закати." Байлыгыңарды зекет чыгарып сактап калгыла. "Вадау мардакум bis-sadaqati."Оорлуу адамдарды садака чыгаруу менен шифа тилегиле. "Ва аидду лил-балаи бид-дуаи." Раваху Ахмад. Ал эми алдыда келе турган кыйын, катаал күндөргө түндө туруп ыйлап дуа кылуу менен алдын алгыла дейт. Садаганын диндеги орду намаз сыяктуу денедеги баш сымал. Мусулмандар бири-бирине кайрымдуулук кылууда бир дене сыяктуу. Эгер ал дененин бир жерине запкы, оору чексе, зыян жетсе, башка дененин бардыгы ага кам чегип, сана чегишет. Ошол сыяктуу эгер мусулман ааламында садага маселесин жакшы чечишсе, мусулман ааламында бей, бечара, жакыр кедей деген катмар болот.